Салам достор, биз азыр Нарындабыз. Бул жерде күн бир тойлы жылып калыптыр. Бул ирет болсо, биз сиз алган ошол эле пенсия, пособия, жөлөк пул өңдөө каражаттар кантип чогулаарын көрсөтүп берели дедик. Өзүңүздөр деле билсеңиздер керек, казынанын эң ири булактарынын бири болгон бул бажы төлөмдөрүнөн чогултулат. Азыр болсо бул аймактагы ири өткөрмө бекеттеринин бири болгон Торгартты көздөй сапар алалык деп жатабыз. Баса сиз дагы биз менен Торгартты көздөй жүрүңүз. Ошентип биз Торгартка да келип калдык, бирок бул жерде аябай эле суук экен. Деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктиктеги аймактын климаты бир тойло катал. Бул жерден жылуу кийимди кийбесек болбойт. Азыр мен операторум Аскардан жылуу курткамды сурайын. Аскар, берип койсуңбу? Азыр мен TikTok ыкмасын эмне үчүн пайдаландым? Сиздин көңүлүңүздү бурайын дедим. Эмес азыр ичине кирип кененирээк таанышалык. Адегенде Кытайдан келе жаткан жүктөр Торгарт көзөмөл аймагына кирерде эле ондогон акылдуу камераларга түшөт. Чек ара кызматкери бир сыйра карайт. Бул маалда жүк менен келген фуранын номуру автоматтык тутумга түшүүдө. Унаа жылып отуруп, радиациялык порталдык монитордон өтөт. Андан соң жашыл аймактан өтүп, салмагы таразада аныкталат. Айдоочу автоматтык тутумга түшкөн маалымат менен адистер отурган терезеге келет. Кийинки текшерүү бул рентген көзөмөлүнөн өтүү. Жашыруу нерселерди катып алып кире албайсың. Унаанын ичи тышы атайын аппараттан өткөрүлөт. Акыркы көзөмөл бул Кыргызстандын пломбасын басуу менен жыйынтыкталат. Айдоочу фитосанитарды көзөмөлдөн өтүп, бардык маалыматтын топтогон соң унааны айдап жөнөйт. Тиешелүү терминалга чейин коштоп барчу инспектор атайын бекитилген сак баштыкча менен жөнөйт. Мерчемделген жерге жеткен соң унаанын салмагы кайрадан текшерилет. 10 чакты фураны коштоп келген инспектордун жумушу ушул жерде жыйынтыкталат. Бажы терминалына келген жүк товар ээлери келмейинче ачылбайт. Андан соң ЯЭПтин алкагында бекитилген тарифтер банк аркылуу төлөнгөн соң жүктү алып кете берсе болот. Өзүңүздөр көргөндөй бул жакта кыймыл толугу менен 24 саат бою жүргүзүлөт экен. Эч кандай бул жактагы жазууларды алып салууга же өчүрүп салууга мүмкүн эмес. Санариптешкен бажы бекеттерде кыймыл экинчи кырдаал борборунда дагы көрсөтүлөт. Бул болсо экинчи кырдаалдык борбор. Бажы кызматынан тышкары дагы бул жерде президент жана министрлер кабинетинин төрагасы жалпы эле өткөрмө пункттарындагы кыймылга тыкыр көзөмөл жүргүзөт. План боюнча 6 миллиард 574 миллион сом коюлган. Бүгүнкү күнгө аткарылуусу ашыгы менен аткарылып атат 7 миллиард 392 миллион сом. Ошентип биз Торгарттан бери сапарыбызды карытып келип, ошол кырдаалдык борбордогу маалыматтардын топтомун көргөн соң бажы төлөмдөрүндөгү динамикалык өсүштү байкап жатабыз. Ошол эле сиз алган социалдык жөлөк пулдардын жогорулап жатышы ошол бажы төлөмдөрүнүн кирешесинен улам экендигине ынандык.